Üçüncü параграф. Самодиагностика уровня накопленного негатива. Толгон негативтердин деңгээлин диагностика кылуу. Бул параграфта өз алдынча негативдик переживание канчалык толуп калганын көрөбүз. Жана ошого карата өзүбүздүн кийинки жүрүм-турумга жана жашоого болгон мамилебизге карата чечимдерди кабыл алабыз. Аны төмөнкүдөй кылабыз. Самодиагностиканын биринчи этабы. Биринчи этапта кандай жүк менен келдиңиз сиз бул дүйнөгө? Ошону баалаш керек. Же башкача айтканда, тиги дүйнөнүн кайсы кабатынан бул дүйнөгө келди? Сиздин накопитель переживаний канчалык толтурулган сиз төрөлгөн моментиңизде? Көбүнчө адамдарда ал төрөлгөндө эле бош болбойт. Тиги дүйнөдөн алып келинген ушул жүк теософияда зрелая карма деп аталат. Так ошол биздин келечектеги төрөлүү условиябызды аныктайт. Биздин характерибизди, адаттарыбызды жана башка. Канчалык адам мурунку жашоосунда көңүлдүү жашаса, өлгөн моментте канчалык накопитель переживаний аз болсо, ошончолук анда бул дүйнөгө келгендеги тандоо мүмкүнчүлүктөрү көп болгон. Жакшылап түшүнгөнгө ыңгайлуу болуш үчүн Тонкий мир тиги дүйнө 10 кабатка бөлүнөт. Ар бир кабат анда жашаган душалар үчүн өзгөчөлөнүп турат. Биринчи кабат тозок, 10-чу кабат бейиш. А чындыгында мындан да кыйын. Самодиагностиканын биринчи этабынын задачасы төрөлгөн моментте накопитель переживаний канчалык деңгээлде толтурулганын аныктоо. Сосуддун канчалык деңгээлде толгонун сандык көрсөткүчтөр менен караган ыңгайлуу. Мисалы, процент менен. Толтурулган накопитель переживанийди 100% деп баалайлы. Бул абдан күнөөгө баткан, жашоо эрежесин узак убакыт бузуп жашаган адам. Бош сосуд 0%. Бул ыйык адамдын сосуду. Бул биздин дүйнөгө кандайдыр бир маселе чечкени келген жана биздин дүйнөгө эч кандай сын көз менен карабаган адамдыкы. Ар бир адам төрөлгөн моментте накопитель переживаний 3%дан 25%га чейин толтурулган болот. Канчалык деңгээлде толтурулганын төмөнкү көрсөткүчтөр менен бааласак болот. Биринчи, сиз кайсы өлкөдө төрөлдүңүз? Стабилдүү экономикасы бар, калыптанып калган саясий системасы бар өлкөдө, Европада, Америкада төрөлүү душада тандоо мүмкүнчүлүгү чоң экенин көргөзөт. Тонкий мирдеги жогорку кабатында жашаган душаларда бар көп мүмкүнчүлүк. Экинчи, кандай үй-бүлөдө сиз төрөлдүңүз? Сиз түшүнгөндөй, тандоо мында абдан чоң. Кимдир бирөө Ротшильдтердин үй-бүлөсүндө төрөлөт, же арабтардын миллиардерлеринин үй-бүлөсүндө, а кимдир бирөө билими жок, арак ичкен, наркотик кабыл алган адамдардын үй-бүлөсүндө төрөлөт. Биринчилерге ток, бай жашоо берилет, а экинчидегилерге жагымсыз сезимдеги жашоо берилет. Сиздин душа мурунку жашоосунда канчалык жакшы алып жүрсө, анда бактылуу үй-бүлөнү тандаганга ошончолук тандоо мүмкүнчүлүгү чоң болгон. Үчүнчү, сиздин ата-энеңиздин билим маданият деңгээли. Тиги дүйнөдөгү жогорку кабаттагылар администрация, билим, чыгармачылык менен алектенген жогорку билимдүү үй-бүлөлөрдү тандашат. Төртүнчү, сиз төрөлгөндөгү ден соолугуңуздун абалы. Ден соолугуңуздун жакшы болгону мурунку жашооңузда накопитель переживаний толбогонун көргөзөт. Тубаса оорулардын бар болушу сиздин душаңыз төмөнкү кабатта болгонун аныктайт. Бешинчи, сиздин характериңизде деструктивдүү черталар бар. Албетте ар бир адамдын өзүнчө характеринин чертасы бар. Характери жок адам болбойт. Кимдир бирөөдө характер тең салмактуу, кимдир бирөө мүнөзү чукул, тарынчак, кээ бирлер ташбоор, же тескерисинче өтө эле жумшак, кайгыра берет. Мына ушундай даана билинип турган характерибизди тиги дүйнөдөн ала келгенбиз. Алар тиги дүйнөдө катуу эмоцияда болгонубузду көрсөтөт. Айрыкча сиздин характериңиз зодиак белгисине туура келсе.
Булар сиздин накопитель переживанияга таасир берген. Бул көрсөткүчтөрдүн баары сиздин мурунку жашооңуздун кандай болгонун жана бул дүйнөгө кандай жүк менен келгенин көрсөтөт. Ошолордун негизинде төрөлгөн моментте накопитель переживаний канчалык деңгээлде толтурулганын аныктайбыз. Ориентировочные оценки. Эгер таланттуу, ден соолугу чың бала жакшы камсыз болгон үй-бүлөдө төрөлсө, бул баланын төрөлгөн моментинде накопитель переживаний 5% толтурулган болот. Ден соолугу чың бала бай өлкөдө билимдүү, өзүнүн үйү бар, өзүнүн өлкөсү үчүн орточо деңгээлде камсыз болгон үй-бүлөдө төрөлсө, 10-12% накопитель переживаний толгон. Кедей үй-бүлөдө ата-энесинин билими жок, стабилдүү жумушу жок үй-бүлөдө төрөлгөн баланын накопитель переживаний 15-18% толгон. Эгер кичинекей бала төрөлгөндө оорукчан болуп төрөлсө 20-25%. Ушул цифралардан байкаштырып, өзүңүздүн параметриңизди эсептеп алсаңыз болот. Төрөлгөн моментте накопитель переживаний канчалык деңгээлде толгонун баалоодо анын маанисин өтө эле чоңойткондун кереги жок. Анын деңгээли эс тарткан уракка чейин өзгөрөт. Сиздин ойлонуу образыңызга, жүрүм-турумуңузга жараша. Ыйык адамдардан суроо талап катуу болот. Бул каралган параметр биз бул жашоого жаңы келгендеги стартовый, башталгыч параметр. Канчалык жүгүңүз аз болсо, ошончолук бул жашоодо оор болот. Бул жашоого келген адамдын сасууду толтура болсо, ал эмне кааласа баарын жасай алат. Баары бир андан да жаман болбойт. Анткени анын көнүп калган жашоосу башкалар үчүн наказание болмок. А эгер душа жогорку кабаттан келсе, ал абдан абайлашы керек. Ылдыйкы деңгээлге түшүп кетүү жеңил жогорку кабатка чыккандан көрө. Жогорку кабаттан келген адамдарда стартовый условия жеңил. Алар ийгилик оңой эле жетишет. Эгер бул дүйнөдөгү эрежени бузбаса, бирок аларда талап катуу коюлат. Аларда идеализация болгондо сосуд абдан тезирээк толот. Башка адамдардыкына караганда. Мына ошентип таланттуу адамдар эрте эле кетишет бул дүйнөдөн. Страсть, эмоцияга бай жашоодо жашагандар, музыканттар, артисттер, акындар. Ал эми эмоциясы аз, бир калыпта жашаган адамдар көп жашка чыгышат. Ошентип биз өзүбүздүн стартовый условияны бааладык. Эми маанилүүсү бүгүнкү күнү накопитель переживаний канчалык деңгээлде толгонун баалайбыз. Эч кандай гадалкаларга, көз ачыктарга барбай өзүбүз аныктайбыз. Самодиагностиканын экинчи этабы. Азыркы убакта биздин накопитель переживаний канчалык деңгээлде толтурулганын баалаш үчүн самодиагностиканын экинчи этабы. Бул максатка жетиш үчүн биринчи жолу жөнүндө айтканбыз. Накопитель переживанийдин устройствосын айтып бергенде. Биздин накопитель идеализациянын клапандары аркылуу толтурулгандыктан сиз ар бирин өзүнчө өзүңүзгө текшерип көрүңүз. Ошону менен сиз кандай идеализация сизде бар экенин табасыз. Муну жасаган кыйын эмес. Идеализация оценкасы. Эгер унута элек болсоңуз, идеализация кандайдыр бир суроо боюнча узак убакытка переживание кылганда пайда болот. Күйөөңүз сиз каалагандай ийгиликтүү эмес. Аялыңыз жетишерлик сексуальный эмес. Балаңыз тил албайт. Жумушуңуз жакпайт. Кимдир бирөө ооруп атат. Же каза болуп калды жана башка. Эстеңиз, кайсы проблемалар же ситуациялар сизге көп переживание кылдырат. Жана аныктаңыз. Ошолордун себеби сиздин жер жүзүндөгү баалуулукту идеализация кылганыңыздан пайда болгон жокпу? Эгер ооба десеңиз, анда сиздин ошол клапан ачык жана ошол аркылуу сосудуңуз толуп атат. Эгер узакка созулган переживание азырынча жок болсо, анда катылган идеализацияңыз бар. Ал үчүн өзүңүздүн жашооңузду кезек-кезеги менен элестетишиңиз керек. Сүйүүсү жок, үй-бүлөсү жок, акчасы жок, байлыгыңыз жок, ден соолугуңуз жок, жумушуңуз жок, өз ара мамилелер жок, атак даңкың жок жана башка. Жалпысынан адам эмнеге өтө ашыкча маани, избыточное значение берет.
Эгерде сиз ушул айтылган жер жүзүндөгү баалуулуктары жок жашай алсаңыз, алардын сиздин жашооңуздун жок болуусу деле сиздин жашооңузду пустой, максатсыз кылбаса, анда сизде идеализация жок. Сиз ыйык адамсыз, святой. Сиз бул дүйнөдө кыларга ишиңиз жок.